Assalamu alaikum МКТВ каналынын подписчиктери. Биз бүгүн Сулайман Тоодогу арбактары сүрөттөрдөн көрүнүүдө деген темада сөз кылабыз. Сулайман Тоодогу тартылган сүрөттөрдөн арбактардын сүрөкөттөрү түшүп жатканы кеп болууда. Бул шаардыктардын ичинде кызыктуу пикирлерди жаратууда. Ал эми сүрөткө өзү түшкөн адамдар аны кимдир бирөөнүн колдоочусу деген ойдо. Бирок алар журналисттерге маек берүүдөн баш тартып келе жатышат. Сентябрь айынын ортолорунда Чолпон аттуу кыз дос балдары менен Сулайман тоого эс алганы чыккан. Кийин сыйгалак таштын жанында сүрөткө түшүшкөн. Сүрөткө тарткан баланын телефону өчүп калгандыктан ошол кезде тартылган сүрөттөрдү көрө алышкан эмес. Эртеси сүрөттөн арбактын сүрөкөтү түшүп калганын байкашкан. Биз Сулайман тоого досум, анын жигити дагы 2 бала болуп эс алганы чыкканбыз. Тоодо сүрөткө түшсөк, тартылган телефон дароо эле өчүп калган. Кийин көрсөк, анда кандайдыр бир адамдын элеси түшүп калыптыр. Кадимкидей эле ак кийинген арбактын сүрөкөтү жүрөт. Көрүп алып жүрөгүбүз оозубузга тыгылды. Бул боюнча шаардык молдолорго кайрылсак, эч кимге көрсөтпөгүлө, бул кызыр деп айтты. Ошондуктан көрүнгөн эле кишиге маалымат берүүдөн чочулап атабыз, деди Чолпон. Бул боюнча Тоодо Куран окуп отурган динаятчы Абдылда Култаев ажы мындай дейт: Дүйнөдө 40 кайып зат бар. Алар адамдарга ар кандай болуп көрүнүшөт. Буларды арбак деп да атоого болбойт. Булар жакшы адамдарга гана көрүнөт. Ал эми сүрөт боюнча айтсам, сүрөттөгү ак сакал 40 кайыптын бири болушу мүмкүн. Анан мындай сүрөттөрдү элге көрсөтүп, Сулайман тоонун ыйыктыгын адамдарга көрсөтүш керек. Мен башка молдолордун эч кимге көрсөтпөгүлө деп айткан сөзүнө каршымын, дейт ал. Бул окуя 2013-жылдары болгон.